Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Teala Bakara suresinin 185. ayetinde aytat: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizlerge жеңилдикти каалайт, жана кыйынчылыкты каалабайт. Ооба, акыйкатта Аллах Таала өкүм берген ар бир амал жана ар бир ибадат адамдарга жеңил жана рахат жашоо тартуулоо үчүн. Аллахка жаккан улуу ибадаттардын бири намаз тууралуу уламалар айтат, намаздын 12 миңден ашуун пайдалары бар. Ал эми ошол 12 миң пайда 12 нерсеге жашырылган. Алар төмөнкүлөр. Биринчиси илим, экинчиси тазалык, үчүнчүсү кийим, төртүнчүсү убакыт, бешинчиси кыблага жүздөнүү, алтынчысы ниет, жетинчиси такбир тахрима, сегизинчиси кыям, тогузунчусу кыраат, 10-чусу рүкү, 11-чиси сажда, 12-чиси каадага отуруу. Ал эми ушул 12 нерсенин ар бири өз ичине 3 нерсени камтып алган. Биринчи нерсе илим. Дараттын фарздарын жана сүннөттөрүн билүү, ошондой эле намаздын фарз, важип, сүннөт, мустахаб, макрухтарын айырмалап билүү, шайтандын намазды бузууга болгон аракеттеринен кабардар болуу. Экинчи нерсе тазалык. Даратта сууну өтө көп дагы, өтө аз дагы эмес, жетишээрлик деңгээлде сүннөткө ылайыктуу колдонуу. Жана дене мүчөлөрүн күнөөлөрдөн сактоо. Үчүнчүсү, денени даратсыздыктан тазалагандай, жүрөктү дагы кек сактоо, көрө албастык сыяктуу жаман сыфаттардан таза кармоо. Үчүнчү нерсе кийим. Ал эми бул бөлүмдө камтылган 3 нерсенин биринчиси намаз окуучунун кийими адал жол менен табылган болуусу керек. Экинчиси таза болуусу керек. Үчүнчүсү сүннөткө ылайык, өтө тар эмес, кененирээк жана кызыл ашыктан жогору болуусу зарыл. Төртүнчү нерсе убакыт. Намаз убактыларын билүү үчүн ай, күн жана жылдыздардын илиминен кабардар болуу. Ал эми бүгүнкү күндөгү календар жана сааттар бизге толук жардамчы боло алат. Экинчи нерсе, ар дайым азанга көңүл буруп туруу керек. Үчүнчүсү, намаздын убактыларынан бейкапар калып, убактысын өткөрүп жибербестен, дайыма намазды күтүп, намазга ихтимам кылып, ачыктап айтканда намазга көңүл буруп туруу керек. Бешинчи нерсе кыблага жүздөнүү. Жүзүн кыблага каратуу. Экинчиси жүрөгүн Аллах Таалага буруу. Себеби жүрөктүн кыбласы Аллах Таала. Үчүнчүсү Аллахтын алдында, кул кожоюнун алдында тургандай жалынып, жалбарып туруу. Алтынчы нерсе ниет. Кайсыл намазды окуп жаткандыгынан кабардар болуу. Жана Аллах Тааланын алдында турам, Аллах Таала мени көрүп турат деген сезимде намаз окуу. Үчүнчүсү Аллах Таала жүрөктүн абалдарынан кабардар деген сезимде болуу. Жетинчиси такбир тахрима. Аллаху акбар сөзүн туура айтуу. Жана эки колун кулагына чейин көтөрүү. Мунун мааниси Аллахтан башка баардык нерсени артка таштадым деген маанини билдирет. Үчүнчүсү Аллаху акбар дегенде Аллахтын улуктугун жүрөккө алып элестетип айтуу. Сегизинчи нерсе кыям. Кыямда турганда сажда кыла турган жерди карап туруу. Жана жүрөк менен Аллахтын алдында турам деген сезимде туруу. Үчүнчү нерсе башка жакка көңүл бурбоо. Намазда башка жакка көңүл бургандын мисалы, бир адам кыйналып падышанын алдына жеткенден кийин падыша ага көңүл буруп турса, ар жак бер жакты карап турган адам сыяктуу. Мындай адамга падыша көңүл бурмак беле. Тогузунчу нерсе кыраат. Куранды тажвид менен окуу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вараттилил Кур'ана тартила". Кур'анды тартил менен оку. Ачыктап айтканда, тажвид эрежелерине ылайыктуу оку деп Аллах буйрук берген. Экинчи нерсе окуган аяттардын маанилерине ой жүгүртүү. Үчүнчүсү окуган аяттарга амал кылуу. Биз намазда окуп жаткан аяттарда же Аллах Таала кайсыл бир жакшы амалдарды аткарууга өкүм берип жаткан болот, же кандайдыр бир жаман иштерден кылуудан тоскон болот.
Мына ошол аяттарга намаздан сырткары учурларда дагы амал кылуу. 10-чу нерсе рүкү. Рүкү кылганда белин жана башын түз кылуу. Себеби мындай кылуу намаздын толуктоочу амалдардан болуп эсептелет. Экинчи нерсе колдун манжаларын кенен ачып, тизени бекем кармап туруу. Үчүнчүсү рүкүдө айтылуучу таспихтерди Аллахтын улуктугун жүрөккө алып айтуу. 11-чи нерсе сажда. Эки колун кулактын тушуна коюу керек саждада. Ал эми эркек кишилер чыканактарын жерге тийгизбей көтөрүп туруусу керек. Үчүнчү нерсе сажда таспихтерин Аллахтын улуктугун жүрөккө алуу менен айтуу. 12-чи нерсе каадага отуруу. Каадага отурганда оң бутту тик тургузуп, сол бутту төшөп, ага отуруу. Жана ташахудтун маанисин түшүнүп, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып, жана момун мусулмандарга дуа кылуу. Салам бергенде периштелерди, оң сол жактагы адамдарды жана мусулман жиндерди дагы ниет кылуу. Эми жогоруда айтылган 12 нерсенин толуктоочусу жана негизгиси болуп, ихласка дагы көңүл буруу. Ихлас дагы өз ичине 3 нерсени камтып алган. Биринчиси Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана намаз окуу. Экинчиси Аллах Тааланын жардамы жана ал берген мүмкүнчүлүк менен гана ага ибадат кыла алдым деген сезимде болуу. Үчүнчү нерсе намазга бериле турган сооп сыйлыктарды үмүт кылуу. Аллах Таала бардыгыбызга эң жогорку деңгээлде намаз окууну насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.